Obod polkovnik, Ақтөбе өлкөдүн өзү курамы Ақтауына тапшыруу адеміне түзілді. Başkanın орынбасары милиция подполковник Абусаитов. Оңасыздар жолдоштар. Жолдаш, полкон. Еркин тур, еркин тур. Саламатсыздар. Кандайсыздар, жакшысызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Бүгүн эми кичине иш-чарабыз уруксат берсеңер азыр баштайбыз. Бүгүн эми областтан замначальник УУД бизден областтан келди. Районубуздун акими Максат Таштанбекович, Мирлан Садыкович, районубуздун прокурору, айыл өкмөт и депутаттардын башчысы. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Эми жалпак тил менен айтайын, меймандар, курултайдагы коноктор дейиште кыйын болуп калды да. Бүгүн эми сиздер менен ушундай бир чоң иш-чарада жолугатабыз. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун. Алла таалама чексиз мактоолор. Бүгүн эми ушунча инсандар келип отурасыздар. Сиздерге дагы кызматыңыздарга албан ийгилик. Урматтуу мекендештер, анда эмесе ордуңуздарда 1 мүнөт туруп, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, кадырлуу коноктор, азыр мен бул жака дегенде эле Ак Суу айыл өкмөтүнө кичине маалымат берип кетейин. Ак Суу айыл өкмөтүндө 1174 кожолук жашайт экен. 7000ге жакын калкы бар экен. Тактап айткычы нерсе 6900 калк жашайт экен. Бүгүн эми ушундай иш-чара болуп атат. Манас атындагы милициянын аймактык таяныч пунктуна токтогон эжебиз өзүнүн атынан ушундай бир жашынакай унаа белек кылып атат. Эжекебизге да бир кол чаап койсоңуздар болот. Мен бул жака алгач сөздү Ас райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Бекмуратов Бектен Зардарбековичке сөздү берейин, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү азиянын катышуучулары, урматтуу бүгүн коноктор, аксакалдар, Ак Суу районундук Ак Суу айыл өкмөтүнүн тургундары. Бүгүн баарыңызга белгилүү болгондой, ушу милициянын таяныч пунктунун наамын алып жүргөн Манас байкенин эскерүү күнүнө, ошондой эле спонсорлук жардамга карата бүгүн иш-чараны өткүзүп атабыз. Баарыңызга белгилүү болгондой эле ушул айылдын тургуну, Ак Суу айыл өкмөтүнүн депутаты, айылдар кеңешинин төрагасы бүгүнкү күндө милиция кызматкерлерине демөөрчүлүк көрсөтүп, өзүңүздөр көрүп турган оң жагыңыздардагы автоунааны биздин Ак Суу айылдык милиция кызматкерлерине алып берип атат. Ошондой эле ошол бүгүнкү иш-чарага улгай эле биздин акимибиз райондук Максат Таштанбекович катышып атат. Ошондой эле белгилеп кеткендей областтын жетекчиликтен келди жана районубуздун прокурору. Урматтуу Ак Суу айылынын тургундары, бирден бир өзүңүзгө баарыңызга белгилүү болгондой бирден бир
биздин жумуштарыбыздын бири элдин коопсуздугун сактоо, күнү түнү. Ошого баягы араңыздардан чыккан жакшы демөөрчүлөр, айыл өкмөт башчылары, депутаттар анча мынча кээ бир мазелелерди эл менен акимибиз менен келгенде жолукканда кээ бир тапшырмалар, кээ бир баягы көйгөйлөр айтылган. Ошолор боюнча да мен иш чаранын аягында токтолуп кетем. Баягы эл менен жолугушуу маселелер боюнча. Анан бүгүнкү күндөгү аземди, азыркы сөздү Асыр айылдык ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Бекмурат Бектенов Зардарбекович, сизге чоң рахмат. Ал эми азыр кайрадан сөздүн кезегин Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысы орун басары полковник Колдошов Кубанычбек Ботобековичке сөзүн берем. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, аталар, агалар, эжелер. Бүгүнкү күнү Аксу айылында жакшы иш чара болуп атыптыр. Мына Токтоган Анарбаевнын ушул ички иштер кызматкерлерине колдоо иретинде автомашина белек берип, элдин коопсуздугун сактоодо, элдин тынчтыгын сактоодо бул жакшы өбөлгө болот, жакшы жардам тийгизет деген үмүттөмүн. Мындан ары дагы Аксу эли, Аксу айылынын эли тынч болсун. Жалпы эле Аксы районунун эли тынч болсун. Элдин катарында ушу милиция кызматкерлери, мамлекеттик органдар бардыгы тынч болсун. Рахмат. Рахмат, урматтуу коноктор. Аксы райондук администрациянын башчысы аким Саргазаков Максат Таштанбекович, келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, аксакалдар, эжекелер, апалар. Бүгүнкү иш чара абдан маанилүү иш чаралардын бири болуп атат деп мен ишенем. Себеби дегенде ошо Аксы районунун, Аксу аймагынын элинин атынан ошо Токтоган эжебиз ушу коопсуздукту камсыздап кылып, ошол иштери так жана жеңил жүрүшүнө өбөлгө кылып, өзүнүн салымын кошуп атканына ошол Манас экебиздин эстелиги ошо түбөлүк болсун деп ниет кылып атканда биз абдан кубанычтабыз жана кошулабыз. Буюрса иштериңерде ар дайым жакшылыктар болсун, мекенибизде ар дайым тынччылык болсун. Ошо элибизде, жерибизде ынтымак болсо эле, ушундай жакшы иш чаралар көбүрөөк болсо, коопсуздук жагынан дагы көп мындай бир тынччылыктар болот деп терең ишенебиз. Анан эми ушул жерде айтылып аткан, берилип аткан белектер ар дайым ошо аркымыбыздын дөңгөлөгү только жакшылыкка, жардамга гана айлансын, кылмыштуулук азайсын. Ошол силердей болгон аксакал эжелер, апалар өзүнүн акыл насаатын жаш балдарга айтып, туура жолго үндөсө, мен ойлойм биздин айылыбызда, районубузда, облустубузда, мамлекетибизде баары жакшы болот да, келечеги кең болот деп. Рахмат силерге. Рахмат, Жолдош аким. Азыр Аксы райондук мамлекеттик администрациясы коомдук коопсуздук камсыз кылууга кошкон зор салымы жана жогорку жарандык жоопкерчилик көрсөткөндүгү үчүн ардак грамота менен сыйланат. Аксу айылдык кеңешинин депутаты Өмүралиева Токтоган Анарбаевна, Аксы райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Саргазаков. Жакшылыктарды, ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиздер, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат, орнуңуздан болот. Урматтуу туугандар, азыр мен бул жакка кайрадан сөздүн кезегин Аксы райондук прокурору Соронкулов Мирлан Садыковичти бул жакка чакырайын. Кол чапыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул айылдын тургундары, эжекелер, акелер. Биз бүгүнкү иш чарага ушундай кубанып келип отурабыз. Токтоган эжекебизге рахмат. Мындай милиция кызматкерлерине жардам берип, ушу уна алып берип, ишти жүргүзүү, коомчулукта коомдук коопсуздукту сактоого көрсөткөн салым үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, сизге рахмат. Милиция кызматкерлери мындан дагы коомдук коопсуздукту сактоодо жана мыйзамдуулукту сактоодо чоң иш чараларды алып барат деген үмүттөбүз. Рахмат эжеке, жакшы. Рахмат. Эми мен бул жака бүгүнкү иш чараны уюштуруп аткан, салым кошуп аткан, канчалаган элге эмгек кылып аткан инсанды бул жака чакырайын. Токтоган эже, бир мүнөткө келип коюңуз. Бир кол чаап коюңуздар ушул эжекеме.
Бул эчекебизди билбеген адам болбосо керек. Эми мен жалпак тил менен түшүндүрөйүн сиздерге. Эчекебиз көпчүлгөн иш-чараларды өткөрүп атат. Көптөгөн элге пайдасы тие турган ушундай бир чоң кызматтар кылып атасыз эже. Сизге мен өзүм дагы чыгармачыл инсан катары рахмат айтам. Себеп дегенде аял башыңыз менен анча мынча эркектер кыла албаган ишти кылып атат. Бир кол чаап коюңуздар. Ак Суу айылынын ардактуу атуулу эчеке, өмүрүңүз узун болсун. Оорубаңыз. Ден соолук, бакубат, карылык, жакшы бир мындай бир шатыратуу бир кол чаап коелучу туугандар билет. Мынагу кол чабуулар элдин сизге болгон сыйы. Сизге чоң рахмат. Азыр мен сөздү эчекеге берейин. Эче жакшы каалоо тилек сизден болсун, келиңиз. Куш келипсиңер, урматтуу коноктор, жана сырттан келген коноктор, Ак Суу элим. Мен ушул жердин мен Ак Суу элим сыйлаганына рахмат. Бир эмес, эки жолку депутат кылып шайлады. Аялдар кеңешинин төрайымы кылышты. Мен элиме миң марта ыраазымын. Анан ушул мен келгенде бул жерде милициякана жоктугуна байланыштуу, ушул жерде милициякана жок экен, мен салып берейин деп ошо министрге чейин кат жазып, анан немедин бүт расходун өзүм көтөрүп, Манасын атын коюп бергиле деп салып бергем да. Көпчүлүгү айтышат да, өзү Манас жөнөкөй адам болсо эмнеге милициянын атын коюп койду экен дешип мындай таң калат да. Анткени Манас карапайым адам болгону менен жаш кезинде эле өтүп кетти. Өтүп кеткени менен көп кызматтарды кылган баарыңыздарга маалым. Анан айтайын деп атканым, буну ошо нөлдөн баштап, ушу баардык ушу чыгымын көтөрүп, ушу жерди салып бергем. Ошон үчүн ушул иш-чара салып берген бойдон тим койгондо арадан 8 жыл өтүп, дагы мамлекетке өтпөй калыптыр, эми МВДга өтпөй калыптыр. Кече баардыгын өткөрүп, айыл өкмөткө рахмат, токтом чыгарып, айылдык кеңеш мурда токтом чыгарган экен, ошо менен токтомду алып, айыл өкмөт токтомду чыгарып, немеге бияка тапшырдык. Азыркы убакта ошол каражан милициялардын эмеси жок, канчалаган министрлер келди, министрге барып машина бериңиз, биздин айылда машина жок дегенде ат берем деген бойдон өзү дагы ада болуп жок болду окшойт. Анан айла жоктон мен ушу машинаны элге ушу кызмат кылсын, биздин Ак Суу элине кызмат кылсын деп ушу машинаны тапшырып койгонго кол чаап койсоңуздар. Мына машинаны тапшырып коюп сиздерге жакшы кызмат кылсын. Өзүңүздөр карап, өзүңүздөр эме кылып коюңуздар. Ыраазы болсун, куш келипсиңер дагы бир жолу. Токтайм эже, сизге дагы бир чоң рахмат. Урматтуу жетекчилер, урматтуу акелер, эми мындай бир протокол негизинде эмес, аке-ука катары айтайынчы сиздерге. Сиздерге дагы чоң рахмат. Урматтуу аким, удун орун басары, прокурор, улуу башыңарды кичүү кылып, ушундай бир чоң иш-чара болуп атыптыр. Барып келели, Ак Суу эли менен бир жолугушуп, жүз көрүшүп келели деген сиздерге чоң рахмат. Бир кол чаап коюңуздар келген конокторго. Токтоган эже, сизге чоң рахмат. Өмүр каалайм, ден соолук каалайм, бар болуңуз. Мындай бир 70-80 жылдык той кылсаңыз чакырың эже. Жеп ичкеме расчет болот эже, мен бекер келип кеттим. Мына ушунча эл турат. Эже кол чаап коюңуздар. Урматтуу туугандар, Эже, сизге да рахмат. Аябай жакшы болду. Милициялардын бир чети патриоттук, дуктук баягы жумушка болгон илебизи бир сере көтөрүлдү. Сизге да рахмат ушундай демөөнчүлүгү. Ошондой эле областан келген жетекчиликтерге, сиздерге да Мирлан Садыкович, Максатбек Таштанбекович, ошондой эле бул Ак Суу айылынын айыл башчылары, депутаттар, сиздерге да баарыңыздарга рахмат. Дайыма колдоп, эл шаркак бир жумуш кылабыз деп мен баарыңыздарга ишенем. Рахмат бүгүнкү мекемеге катышканыңыздарга. жолдош начальник туура айтты. Себеп милициянын иши өтө оор экен. Себеп биз жакында көрөсүздөр, бул кино жарык көрөт. Рустам Аташев деген өзүбүздүн белгилүү режиссер агабыз кино жазган. Милициялар жөнүндө. Мен ошол жерде Ровскун начальниги болуп ойнодум. Мен эмне үчүн бул сөздү айтып атам, урматтуу туугандар? Себеби милиция майрам болобу, той аш болобу, достору, аяштары, туугандары майрамдап атканда, ушул милициялар эч жака кетпестен, ошол жакын адамдардын алдына барбастан, ошол жерде олтуруп кызмат өтөйт экенсиздер. Бул нерсени биз кино тартып атып, жон терибиз менен сездик. Ага бир мисал, урматтуу начальник, сиздин араңызда Тойчубек Мамыров деген менин классташым бар. Ошол досумду мен көп баргам. Дайыма жаңы жылда биз чогулуп, же болбосо бир майрамдарда чогулсак, ал досубуз мен кызматтамын, бара албадым деп айтат. Сиздердин мээнетиңиздер ак, биз сиздерге дайыма башыбызды ийип тазым кылабыз. Мекен үчүн, жер үчүн талыкпай кызмат кылып бериңиздер. Чоң рахмат дагы бир жолу. Урматтуу жыйынга келген кадырлуу коноктор, келиңиздер. Сиздерди анда жашнага күзөт койсок болот. Бир кол чаап коюңуздар.
Урматтуу алыстан жана жакындан келген коноктор, ушул Манас менин бир тууган үкөм. Ушу келиним Токтакан ушунун арбагын сыйлап, дайыма ушуну эстен чыгарбай эстеп ушул Ак Суу айылына милиция канат түзүп бергенине мен чоң ыраазымын. Жана алыстан келген милициялар комитеттери жана начальниктер жана төрагалар сиздерге чоң рахмат. Алыстан келип ушунчалык арбагын сыйлап, дайыма ушу эскерип жүргөнүңүздөргө ушунчалык эстер Токтакан менен тең жарышып, бардыгын оорун жеңилин колдон алып, бардыгын силерге жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дайыма жакшылыктарда, дайыма ушундай кызматтарда силерди биз дайыма ыраазычылык менен билдиребиз. Чоң рахмат силерге. Рахмат эже, бар болуңуз. Токтаган эжеге уруксат беребиз, келиңиз эже сиз менен. Ал эми бул жакта отурандарга мен өзүмүн иним бар, сиздерге бир жагымдуу ырларды аткарып берсин. Bize Uğur'dan bir kompüter geldi. Hazır aytamda ezine çıkıp ettim. Niye var oturup? Annenin kulumdan nereye girip çıkıp. Girip çıkıp daima görüp duruz aslında. Uğur'dan bir emezi nereye bir güçlü emezine koy veren. İnternette primo olur. Hizmet veririz. Bol Ece uzun. Bunday durumsuz sürüp geçiş koyuyoruz. Kolçunuz aktarın içerisinde. Bol işte gün sonunda oldu. Yürümüz Ece. Kur'an okudum. Yürümüz. Рахмат сіздерге. Ошо компьютеріңі алып келіп бергеніңізге чоң рахмат. Ак Суу элинин атынан чоң рахмат айтам да. Рахмат, бар болуңуздар. Өзү негизи бүгүн эми шефтер силерди тургузуп коюп сүйлөсөм кандай болуп калат экен. Негизи аялдар ачык эле айтайын, бүгүн эми иш-чара бир жагы эскери болсо, бир жагы күлкү да. Себеп дегенде мында майрам болду да, майрамда көңүл буруш керек, кичине көңүл көтөрүп кетиш керек. Бүгүн эми аялдар ачык эле айтыш керек, эркектер акелер капа болбойлу, биз күчтүүбүз дейбиз го. Бирок аялдар бизге караганда күчтүүлүк кылат экен аке. Эмне дейсиз? Туура айттымбы, туура эмес айттымбы? Эркек киши ооруп калса жатабы, жатпайбы? Жатат. Аял кишичи апа. Аял киши ооруп калса жатабы, жатпайбы апа? Жатпайт, а? Мен таң калам да, аял киши ооруп калса жатпайт экен. Мен аны кайдан көрдүм? Мен таң калган жерим, аял заты ооруп, мурдагы грип болуп атса дагы үй бүлөсүн ойлойт экен. Мен өз көзүм менен көрдүм. Мурдагы кыйналып атса дагы чүчбара түйүп аткан, манты түйүп аткан, аш кылып аткан. Ошон үчүн да тамагыңар ширин экен да апа. Аузубиллахи Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب وما يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربها أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى آمين.
Emik yakım onlara, kelmek onlara, peygamber sağlarsa, o şokun katarında dilde ayrılımın arasında arbanın son başlık. Allah Teala rahmetine alıp, hata kemşerisi günlerin keçirgen bir sözün cerin olsun. Üyüleciler testleri, yaşlıklar nasip kılan olsun. Rabben lakdina fi dünya hasene, o fil akhir hasene, ve kınna zabana rahmetik. Cenab-ı Bismillahirrahmanirrahim. Şu gelgen doktor, başlarsa rahmet aytamın, Allah Teala daim din sohbet. El işte şu faralık, şu yaşlılara katışlarına rahmet var sonra Cenab-ı şu manasını yübilezine, şu doktoracın yübilezine, gel sağlık, uzak ömür. Cenab-ı şunday aramızdan bundan da köp şunday demek işler, şunday yaşları uspuyursun. Şunday uzaklar uspuyursun. Elge uğur görgüsün, ökmetli usposun, ökmetli işte iyilik olsun. Bardık alamda tınışlık olsun. Aksı, rayonumuz, oblaslar belgili tanılgan olsun, Kırgızistan'a belgili tanılgan olsun. Eli işte tınışlık bilip olup, eli işte yaşlıkta daima şunday dualar edip, daima şu yaşlıkta yoluşup, ıntımak bilen yaşlıkta oynayıp yürüyüş nasip olsun Allah razı olsun. Rahmat tinch bolingizlar. Hurmatli tug'anlar, hurmatli ag'aynilar, hurmatli yetakchilar. Bu joqqa borsangizlar bo'ladi ekan deyman. Yetakchilarga bir qo'l chalib qo'yingizlar. Rahmat tag'in bir jo'la. Atamizlar qutlug' bo'lsin. Өзүбүздүн айылдаштар баарыңарга салам. Анан мен бүгүн ушул бир жакшы жаңылык болуп атканына кубанып айтып коеюн дегем, сүйлөп коеюн депчи. Мынакей Токтокан эже баатырды алыстан уккандан кийин жанына келсең бир адам деп андай иштерди кылаптыр, моундай иштерди кылаптыр деп угабыз. Карасаң жөнөкөй эле бир кичинекей аял, жанына келсең бир адам, өтө жөнөкөй адам. Анан мынакей бизге ак сууга аябай жакшы эле салымды кошту. Мына ушул турган пунктту толугу менен салып берди. Эми бир канча жыл өткөндөн кийин дагы иши жакшырсын деп туруп мынакей унаа белек кылып атат. Бул деген чоң салым да. Мына эми биз ойлоп атабыз, ушул пункттагылар дагы аябай жакшы иштеп берет болуш керек деп мынакей жетекчилик дагы компьютерлерди алып келип бериптир. Аябай иши ийгиликтүү болот го, биздин айылды жакшы тейлешип, жакшы кызмат кылат го деп ойлоп атабыз. Анан Токтокан эже жанына келсең бир киши дегендей, бул жөнөкөй аял болгону менен көп коомдук иштерди дагы алып барат да, кайрымдуулук иштерин алып барат. Ошол кайрымдуулук уюмунун өзү директору. Биздин ак суу элине жардам берип аткан жок Токтокан эже. Биздин районго эле жардам берип аткан жок, Кыргызстан боюнча жардам берет, ушу кайрымдуулук иштерин жүргүзөт экен. Ушул Россия жергесинде азыр билесиздер, аябай миграция күч. Кыргызстан көп эли мигрант болуп жүрөт. Ошолордун ар кандай жагдайларында, ар кандай кырдаалдарында эжеге кайрылышат экен. Ошол жарандарга жакындан жардам берет. Мисалы үчүн ошол жактарда жүрүп инвалид болуп калгандар бар, өтүп кеткендер бар, кызмат кылып жүрүп бала чакам багам деп жүрөт да, эми ошентип кеткендерге өтө жакындан жардам берип, ошолордун калып калган артында калган балдарына Россияга барып соттошуп, анан кийин ошол акча каражатын өндүрүп келип берип, соопчулук иштерин да жүргүзөт да эжекечи. Ушундай эмгектерин баалабай койгонго акыбыз жок. Баалашыбыз керек эжекенин ушул эмгегин. Анан ушул ыйлап аткан баланын бешенесин сылап, үйү жок, жайы жок калып атпайбы атасы кеткенден кийин. Мына ошолорго үй жай салганга акча бүлдүрүп келип берип атат да. Акчаны алып келип тапшырып, мынакей аким өзү билет болуш керек. Канча адамдардын соо алып атат да, канча адамдарданчы. Анан ушул Сакадай бою Саралтын ушу эжекебизге ушу чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдирип кетейин дедим. Бул иштер сизге эже жоопун Алла берсин сизге. Ыраазычылык билдиребиз биз. Сизге баардык соопчулук жазылып атат азыр. Сиз ушул кандай десем эми элден чоң сооп алып, чоң рахмат алып, дагы мындан ары дагы жакшы иштерди жүргүзөсүз деген ойдом. Рахмат барыңыздарга, келген конокторго да рахмат. Аксуу айылында жолдун узактыгына байланыштуу бизде эч кандай неме машина келиште кыйын, машина жок. Ошон үчүн биз ушул жакка кылмыштуулуктун санын азайсын деп жана ошондой эле
УДга МВДда мындайча айтканда МВДнын эмесине карамагына спонсор катары ушу машинаны белекке берди. Мен атым Өмүрөлү Токтокан Анарбайына өз каражатыман ушуну участкойлорго ак суу айылына кызмат кылсын деп, элге кызмат кылсын деп белекке берди. Көп кызматтарды кылып жүрөт ушу Токтокан эже. Кыскасын ачыгын айтканда баягы мамлекеттик кызматкерлер капа болбой эле коелу. Чындыгында мамлекет кылбаган, президент кыла албаган иштерди кылып жүрөт эжеке. Жакшылыктарды, кайрымдуулуктарды. Россия деген бул өтө чоң держава. Аны менен соттошуш деген оңой иш эмес. Мына ушул кичинекей бир аял барып соттошуп, Россиянан утуп, ошо соттон анан көп кыргызстандыктарга пайда алып келип атат да. Баягы ата энесинен ажырап калган жетимдерге көп жардам берип атат. Ошо жетимдин башын сыласаң сага канча сот жазылат дейт. Ошол соттордун баары сизге кабыл боло берсин эжеке. Дагы мындан ары дагы ошо кыйналган адамдарга жардам берип жүрө бериңиз. Мына биздин айылга эле канча салым кошуп атасыз. Бул бир здание салып бериш, анан кийин машина алып бериш деген оңой иш эмес бул. Ал биз өзүбүзгө кыла албай атабыз азыр. Бирөөгө ушу айыл өкмөтүнө салып эмес. Канча калдыңыз машинаны? 500 миң деген. Тиги эмези, зданиясы андан ашып. Эми бул чоң салымда бизгечи, эже, рахмат сизге. Ишиңизде дайым ийгилик боло берсин. Эч токтобоңуз. Дагы да элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Мына сизди элдин адамы десек жаңылышпай кошубуз керек деп ойлойм да. Ошо куттуктап ушул биздин эми болбогон белегибизди айыл өкмөттүн айлык кеңештин депутаттарынын атынан калгандарын дагы конверт менен беребиз деп коет. Куттуктайбыз, Мен да сизге койнот. Токтоган эже ушу бүгүнкү бизге аябай кубанычтуу болуп турат. Айрыкча баягы бул милициялардын ишинин жеңилдеши бизге соцпедагогдорго дагы аябай чоң жардам тиет деп ойлойм мен. Анткени баягы мурун эми алар үчүн атайын идеямдар болсо азыр участкойлорго эле бөлүп койгон үчүн биз тыгыз иштешкен үчүн бизге аябай кубанычтамын мен. Мисалы азыр тиги Осунбектин соцпедагогуна да айтып күлдүм, бизге эле сонун болду, рейдке бекер чыгат экенбиз, ар кимге бензин куйбай деп. Ошол анан кийин иштериңизге ийгилик. Мына Замир эжеке айткандай мурундары ушул баягы Москвада миграциядагы курман болгондор менен гана чектелген болсоңуз, азыр эми Украинадагы аябай баягы билинбеген менен биздин жарандардан деле көп жаш балдар кетип калган экен. Ошолордун дагы курман болуп келгендерге эже көп жардамдар тийип атат. Мен мына көбүнчө баягы жанында жүрүп көрүп атам өз көзүм менен. Баягы адамдарга кылган жакшылыгыңыз Алладан миң эсе эле кайта берсин. Анан кийин Замир эжеке айткандай чиновниктер жасабаган, канчалаган чоң эме фонддор жасабаган иштерди жасап жүрөбүз. Эң башкысы ден соолук. Ошо айылыбызга дайым эле ушундай жакшылыктарга, ушу сиздин сүйүнүчүңүздү биз бөлүшүп жүрө берели, биздин кубанычыбызды сиз бөлүшүп жүрө бериңиз. Иштериңизге ийгилик, эң башкысы ушу бекем ден соолук болсун. Мындай жакшылыктарыңызга чек болбой элге жашап жүрө бериңиз. Жиндик эле берип койдум. Ошолорго салып берип коеюн. Assalomu alaykum ушул жерге келген туугандар. Мына бүгүн Токтокан келин баланын чоң мааракесине келип отурабыз. Мына өзүңөр көрдүңөр. Мындай айтканда Кыргызстан боюнча деле айтсак болот, органдары бүт келишиптир. Жакшынакай сонун сөздөр болду. Келинибизге жакшынакай ысык сөздөрдү айтышты. Көп адамдар айтышты, эмгеги сиңирген эмгектерин, кылган иштерин, жүргөн турганын баарын мен айта турган сөз деле калбады окшойт. Иши кылып келинибизге рахмат. Ушунчалык иштерди далдада жүрүп эле эч ким билбеген көп иштерди кылган экен. Рахмат. Мындан ары дагы
Mına ушундай иштерин өркүндөтө берсин. Бала чакасы менен тынч болсун, аман болсун. Кыргыз элине кереги тийип жүрө берсин. Рахмат Аяш, мына Кудай кааласа баарын көп нерселерди кылган экенсиң, биз билбеген нерселер да бар экен. Мына Манаска Куран окутуп атасың, Милисакананын атын койдуң. Чоң рахмат сага. Бала чакаң байың көр, ден соолукта бол. Дайым ушу жакшы күндөрүңүз болушу жүрөйлү.